Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн сиздер менен биз саламдашуу жана коштошуу деген темалар алкагында сүйлөшөбүз. Кыргыз тилинде саламдашуу, коштошуу кайсы сөздөр аркылуу ишке ашаары жөнүндө билебиз. Анда эмесе кеттик. Алгач биринчи сүрөтүбүздө тең курдуу эки окуучунун бири-бири менен саламдашканын көрүп жатабыз. Алар салам Айжан деп Асан саламдашып жатса, ал эми Айжан болсо салам Асан деп саламдашып жатат. Демек, көпчүлүк учурда колдонуп турган сөзүбүз бул салам деген сөз экен. Бул саламдашуу иретинде колдонот экенбиз. Жана бул биз менен курбу курдаш болгон адамдарга колдонсок туура болот. Андан кийинки сүрөттө бул бизден улуу эже, ага, аталар менен кантип саламдашыбыз керек. Албетте биз саламатсызбы деп саламдашабыз. Анан саламатсызбы деген сурообузга, саламдашуубузга биз саламатчылык деген жооп угат экенбиз. Саламатсызбы, саламатчылык. Ал эми бизден улуу эжелерибиз, агаларыбыз биз менен саламатсыңарбы же саламатсыңбы деп саламдашса туура болот экен. Бул жакта Айдар менен Эрмек саламдашып жатат. Жогоруда айтылгандай эле салам Айдар, салам Эрмек деп. Ошо менен катар эле бири-биринин ал-акыбалын, иштерин сурап жатат. Кандайсың дейт. Айдар жакшы деп жооп берип жатса, ал эми Эрмек болсо сонун деп жооп берип жатат. Демек, кандайсың деген суроого биз жакшы, сонун, зор, мыкты деген сөздөр менен жооп берсек болот экен. Өзүбүздүн маанайыбызга жана ишибизге жараша. Ал эми коштошууда болсо биринчи эле эгерде биз бир жака кетип баратсак, анда жакшы кал, жакшы калыңыз, жакшы бар, жакшы барыңыз деген сөздөр аркылуу коштошсок болот экен. Андан сырткары биз кош деген сөздөрдү колдонсок болот. Ошондой эле кыргыз тилинде саламдашуу сөздөрү мындан дагы башка көп сөздөрү бар. Мисалы, амансызбы деп биз саламдашсак болот, амандашсак болот экен. Арыбаңыз деп да саламдашып амандашсак болот экен. Арыбаңыз деген саламдашуу сөзүнө бар бол деп жооп берсек туура болот. Ошондой эле көпчүлүк учурда эркек адамдар тарабынан саламдашкан сөз бул ассаламу алейкум деген сөз. Жооп иретинде ва алейкум ассалам деп жооп бериш керек экен. Андан сырткары күндүн убактысына жараша да саламдашсак туура болчудай. Мисалы, эртең менен эрте турганда биз ата-энелерибизге кутман таңыңар менен же кутман таңыңыз менен деп учурашсак болот экен. Түштө кутман күнүңүз менен, ал эми кечке маал кутман кечиңиз менен же кош убак кечиңиз менен. Ал эми биз жатар алдында жакшы жатыңыз же бейпил түн деген сөздөрдү колдонот экенбиз. Эми келгиле дагы бир сыйра жогоруда айтылган сөздөрдү кайталап коелу. Салам биз менен тең курдуу, тең курдаш балдар, кыздар менен саламдашат экенбиз. Саламатсызбы бизден улуу эже, агаларыбыз менен, аталарыбыз менен, апаларыбыз менен саламдашсак болот экен. Саламатсызбы. Андан сырткары саламатсыңарбы же саламатсыңбы бул бизден кичүү балдар менен же биз менен тең туштар менен саламдашуу сөз экен. Ал эми саламатсызбы же саламатсыңарбы деген сөзгө жооп саламатчылык. Коштошуу сөзү жакшы баргыла, анан жакшы калыңыз.
анда эмесе саламатта калыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.